бир бюджет менен 4-5 реклама коюдагы эрежелер менен тааныштырам бул сабакта. Кандай эрежелер болуш керек, эмнени кантип жасаш керек, булардын баардыгын сиздер ушул сабактан үйрөнө аласыздар. Сиздер бир бюджет менен бир канча креативтерди койдуңуздар. Креативтерди текшерүүдөн өткөрдү Facebook, эң жакшысын, жеңүүчүсүн алып калды. Ошол жеңүүчүнү масштабтоого көбүрөөк бюджет бөлүүгө аракет кылат. Мисалы, эгерде $10 бар болсо, анын $6 мына ушул биринчи проверкадан өткөн жакшы деп эсептеген рекламага бөлөт кыздар. Эми караңыздар, сиздерде мына тесттен кийин эң жакшы креатив аныкталат. Мисалы, 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи 5 видеоңуздар бар дейли. Алардын CTR-лары ар түрдүү. Караңыздар, 2.8, 1.2, 0.9, 1.5, ар кандай. Эми ошол CTR-ларга карайт дагы. Ошолардын ичинен эң CTR-ы жогоркусу бул жеңүүчү болот. Демек, жеңүүчү видео бул 2-чи видео экен. Эми сиздердин CTR деген түшүнүктү мен сиздерге дагы бир жолу түшүндүрүп кетейин. Караңыздар, CTR дегенибиз эмне? CTR бул англисче термин, кыздар. Бул кандай түшүндүрүлөт? Сиздин рекламаңызды 1000 адам көргөн болсо, ошолордун ичинен канча адам клик басты, же болбосо подробнее басып кирди. Мисалы, 10 адам басып кирген болсо, CTR 1% болот, кыздар. Эми караңыздар, CTR-ды аныктоо үчүн басуулардын саны, көрсөтүүлөрдүн санын 100гө көбөйтөбүз, кыздар. Эмне үчүн бул маанилүү дей турган болсок, CTR жогору боло турган болсо, сиздин контент кызыктуу экенин түшүнө аласыз. Эгерде төмөн боло турган болсо, анда сиздин контент элдин назарын тартпай жаткан экенин түшүнсөңүз болот. Эми алгоритм эмнелерге карайт? CTR-га карайт, кыздар, 1000 показга карайт. 1000 показ бул 700-800 охват. Бул ошол сиздин баннериңиз адамдын көңүлүн тарта алган учурда. Эгерде тартпай турганда, мында 200, 300, 500гө чейин охват болот. Мындай охватты биз эмне кылабыз? 3 секундта адамдын көңүлүн бурдура алган эмес баннер болуп эсептелинет. Эгерде бул охватыбыз төмөн боло турган болсо. Эми бир бюджет менен 5 креатив жибере турган учурда эмне кылабыз? Алгоритм баарына аз-аздан бюджет бөлөт дагы. Мисалы, аз аудиторияга тест кылат. 100 адамга тест кылды дейле. Ошол 100 адамдын ичинен клик баскандарды таанып, ошол адамдарды эмне кылат? Критерийлерге, кечээ айткандай, критерийлерге карап туруп, эмне кылат экен? Биздин кардарларыбыздын критерийлерин аныктап туруп, ошолорго окшош аудиторияны бизге тартып берет. Бир креативге кеминде $2-5 бюджет коюш керек, кыздар. Эгерде $10 бөлүп жаткан болсоңуз рекламаңызга, 5 креативден ашпашы керек. Эми эң жакшы креативге алгоритм чоң бюджет бөлөт дедик. Мисалы, $10 койсок, анын $6-ын ошол жеңип чыккан креативге бөлдү. Аны масштабтоого бөлдү. Эми калган креативге $4 калды дагы. Бул сумма $4 бизге жетпейт. Бул бюджет бизге жетпей калат. Бул $2 да туура келбей калат. $1 туура келгендиги үчүн калган креативтерибизге бюджет жетпей калат. Бирок ошол креативтер кымбат чыгып жатса дагы аны өчүрбөйбүз, өчүрбөй кое турабыз. Себеби бул жерде слив болбойт, кыздар. Бул жерде аз эле бюджет жеп атат. Ал калган креативтер, аны өчүрбөйбүз. Алардын дагы жакшы болуп иштелишине шарт түзүп беребиз. Бир группада бир сегментке багытталган креативтерди жасаш керек, кыздар. Мисалы, сегменттерди аралаштырбайбыз. Мисалы, биринчи видеобуз декреттеги айымдарга багытталган болсо, калган видеолорубуз дагы бардыгы декреттеги айымдарга багытталган болуш керек. Себеби алгоритм бардык 5 рекламаны, 5 креативди бир эле аудиторияга багыттайт. Ошондуктан сегменттерди аралаштырбайбыз, кыздар.
биринчи рекламадан, проверкадан чыккан креативти башкаларга дагы шанс бериш үчүн жакшы иштеп бүткөндөн кийин аны өчүрүп туруп, башкаларды дагы тестерлеп көрөбүз. Кымбат чыккан креативтерди өчүрбөйбүз, күтөбүз кыздар. Көп таргетологдор мына ушул жерде биринчи жакшы болуп атып чыккан креативди калтырат дагы, калганын өчүрүп салат. Ошол жерден ката кетиришет кыздар. Андай кылбаңыздар дагы, эмне кылабыз? Калган видеолорду дагы, алардын дагы тесттен өтүшүн, проверкадан өтүшүн күтөбүз кыздар. Неге кээде начар видеолор масштабка өзгөрүүнүн негизинде дагы коз видеолор азыркы учурда трендте эмес кыздар. Реакция берген, чыныгы жашоодон алынган видеолор трендте. Видеону эле эмес, элементтерин да карайт. Чакырык барбы, хук барбы, ушул нерселердин негизинде кээде начар деп ойлогон, начар деп эсептеген, начар освещениялары жок видеолор дагы бизде жакшы результат бериши мүмкүн. Ошону менен бул сабактарыбызда негизги эрежелерди айтып бердим кыздар. Кийинки сабактардан жолугушканга чейин.